Кырк кара кумура жана биринчи адам. Асман менен жер али бири-бирине тийип, кучакташып турган заман эле. Күндүн биринчи нурлары жерге түшө элек, айдын биринчи жарыгы асманда жаркырай элек. Ошол учурда биринчи адам пайда болду. Анын аты да, теги да жок эле. Жөн гана адам деп аталып калган. Ал жалгыз эле. Колунда эч нерсе жок, жүрөгүндө коркунуч да, үмүт да бар эле. Ал күн баткан жактагы кара тоону көздөй жөнөдү. Тоо кара граниттей кара, чокусу булутка чулганган, этегинде бир да чөп өспөгөн. 40 күн 40 түн жөө басып, акыры тоонун ичине кирген үңкүргө жетти. Үңкүр оозу кең эле, бирок ичи караңгы, суук, нымдуу. Адам киргенде үңкүрдүн дубалы өзүнөн өзү жарык берип, алдыга жол ачылды. Үңкүрдүн эң терең жеринде 40 кара кумура тизилип турат эле. Кумуралар бирдей чоңдукта, бирдей бийиктикте, бирдей кара түстө. Ар биринин оозу ак чүкө менен жабылган, үстүндө мөөр басылган. Эч бир кумурада жазуу жок, эч биринде белги жок. Бирок абада үн жаңырып турган. О, биринчи адам, сен бул жерге келгениң, бул дүйнөнүн башталышы. 40 кумуранын ичинде 40 сыр жатат. 39-ун ачсаң, ичинен өлүм чыгат. Биринчи кумурадан суук чыгат, дүйнө тоңот. Экинчисинен от чыгат, дүйнө күйөт. Үчүнчүсүнөн суу каптайт, дүйнө чөгөт. Төртүнчүсүнөн кара тумоо, адамдар көрбөй калат. Бешинчисинен ачкачылык, жер жемиш бербейт. Алтынчысынан жер титирөө, тоолор кулайт. Жетинчисинен жин шайтандар эркиндик алат. 39-унчусуна чейин баары өлүм, баары кыйроо. 40-кы кумураны ачсаң, ичинен түбөлүк жашоо, түгөнгүс байлык жана чексиз акыл чыгат. Бирок бир гана кумураны ачууга уруксат. Тандоо сага берилди. Тандай алсаң, дүйнө жашайт. Тандай албасаң, дүйнө жок болот. Адам 40 күн, 40 түн ойлонду. Үңкүрдө отурду. Тамак жебеди, суу ичпеди. Көзү кумуралардан кетпей, жүрөгү титиреп турду. Ал кумураларды бирден карап чыкты. Кээ бири оор экен, кээ бири жеңил экен. Кээ биринин ичинен ызы чуу угулат, кээ бири тынч эле, кээ биринин чүкөсү жаңы, кээ биринин чүкөсү эски, чаң баскан. Акыры 40-чы күнү таң атканда адам туруп, эң кичинекей, эң эски, эң чаң баскан, эч ким тийбеген кумураны тандады. Колдору калтырап, жүрөгү тез-тез согуп жатты. Чүкөнү акырын үздү, мөөрүн акырын ачты. Кумуранын ичинен эч нерсе чыккан жок, бош эле. Түбүндө бир кичинекей алтындай жылтыраган урук жатты. Адам урукту алып, үңкүрдөн чыкты. Кара тоонун этегине келип, урукту жерге экти. Бир түн ичиде урук өсүп, чоң даракка айланды. Дарактын тамыры жерди курчактап, бутактары асманды сайгылап турду. Жалбырактары таза алтын, мөмөлөрү таза күмүш эле. Мөмөсүн жеген адам карыбайт, өлбөйт, байлыгы түгөнбөйт эле. Ошол дарак дүйнөнүн ортосунда өсүп, анын көлөкөсүндө адамдар жашай башташты. Бирок 40 кара кумура дагы деле үңкүрдө турат дейт. Адам балдары кайра-кайра ошол жакка барып, туура кумураны издеп жүрөт. Бирок биринчи адам эч кимге айтпай, урукту алып кеткендиктен, кайсы кумура экенин эч ким билбейт. Кээде карыялар от жагы отуруп, мындай деп айтышат: байлык алтын кумурада эмес, байлык туура тандоодо, байлык сабырда, байлык жүрөктө. Биринчи адам алтын издеген жок, урук издеген. Ошон үчүн дүйнө жашап жатат. Бул жомокту кыргыздын эң акыркы карыясы өлгөнгө чейин айтып кеткен. Ал эми биз аны ушинтип айтып, кийинки муунга калтырабыз. Сен да уктуң. Эми сен да айтып жүр. 40 кара кумура али турган чыгар. Бирок туура кумура кайсы экенин сен билесиңби? Бул жомок эч качан бүтпөйт. Анткени ал дүйнөнүн башталышы менен кошо башталган. Жана дүйнө барда улана берет.